Саламатсыздарбы, мекендештер, саламатсыздарбы. Футзал сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорт ТВ каналы назарыңыздарды мына федерациянын аймагында жайгашкан футзал борборунда дал ушул жерде биздин Шоро лига турниринин ошондо алтын кубогунун 3-чү орду үчүн болгон беттеш старт алуу алдында турат. Булар Арзуу жана Ордо Финанс командалары. Өтө масштабтуу турнир, биздин Шоро лиганы билесиздер, Кыргызстанга кулачын жайган турнир деп айтсак болот. Ошентип бул кышкы сезон жана ал жыйынтыкталуу алдында турат деп айтсак болот. Кышкы сезон 2024-2025, ошондо 2024-жылы ошол кышында башталып 2025-тин жаз айларында жыйынтыкталат. Салтка айланган турнир деп айтсак болот, бир нече жылдан бери өткөрүлүп келет жана өтө кызыктуу турнир. Ошонун алтын кубогундагы беттештери сиздерге сунушталат. Андагы 3-чү орун үчүн болгон азыркы оюн, андан кийин финалдык таймашта орун алмакчы. Алтын кубокко чейин күмүш кубоктун оюндары орун алды. Аны дагы албетте биздин каналдан көрө аласыздар. Бул беттеште ким ийгилик жаратат, колу байгенин ээси ким болот, аны биз менен сиздер менен чогуу көрөлү. Кызматыңыздарды болсо, мен Эркин Абдуллаев. Эфирге кийинчерээк кошулгандар үчүн эсиңиздерге салып өтөлү. Көк кийимчендер булар Арзуу, ал эми Ордо Финанс, алар ошондо саргыч ак кийим менен оюн талаасына чыгат. Старттык курамды тааныштырып берсек болот. Гүлжигит Жумабаев биринчи катар сан менен дарбазада Ордо Финанс командасында. Көк кийимчендерде Талгат Сагынбаев 3-чү, ал эми Аманбек Мамбеткадыров ал 12-чи номерде, Акжолбек Батырбеков 7, Нуртилек Турсунбаев 8, Арсен Асанов болсо ал 9-чу номерде, Атай Сакеев 19, Бактыбек Ишенбек уулу 33 жана Санжар Муратов 77. Оюн башталды жана сүйүүчүлөр арасындагы эң жакшы салтка айланган жөрөгөлөрдүн бири бул ушул алгачкы топту атаандашка берип коюу, фейрплей жана дал ушул нерсе бул жерде дагы орун алды. Сүйүүчүлөр арасында билесиздер өтө көп турнирлер бар жана алардын атмосферасы мага мисалы үчүн өтө жагат, көрмандарга дагы жагары белгилүү. Себеби сүйүүчүлөр арасындагы турнирлердин ушул биздин Шоро лиганын көрмандары өтө көп деп айтсак болот. Ошентип биз Ордо Финанстын курамын тааныштырып өттүк. Ал эми ак кийимчендер Арзуу командасы, аларда Арсен Максатбек уулу 9-чу номерде, Адилет Табылды уулу 22, Урмат Асылбек уулу 20, дарбазачы Осмон Максатбек уулу 1-чи катар сан менен, Нурсултан Муратбек уулу 23, Улан Ишенбеков 5, Аскар Болотбек уулу 17 жана Данияр Куланбаев ал 10-чу номер менен. Булар ушул 3-чү орунду алыш үчүн албетте бир нече баскычты басып өттү. Азыр бул бурчтан чыгаруудан кийин сөздү улайбыз, мүмкүн колуп калабы, кана дарбазаны көздөйт эпти. Ушул жерден Арсен жок, бул Арзуудун оюнчусу, ошондо Арсен Максатбек уулу болчу, бирок иш жүзүндө короочудан өткөн жок. Дарбазачыга жеткирбей, жакын каралыктан топту кайтарып кеткен болчу. Арзуу прессингке барууда, топту өз карамагына алды. Жана 10-чу номер менен Данияр Куланбаев ойноп жаткан эле. Каршы чабуул, дарбазачы менен жеке-жеке жана гол. Ошентип Ордо Финанс бул беттештеги эсепти ачты. Колу байгө үчүн болгон таймаштагы алгачкы гол өтө сонун. Дарбазачынын буттарынын арасынан өтүп кетти. Пасты карасаңыздар, кандай идеалдуу деп айтсак болот. Ал эми сокку андан да мыкты болуп чыкты. Ошентип Ордо Финанстын оюнчусу Санжар Муратов эсепти 0-1 айлантты. Бул команда үчүн албетте өтө маанилүү гол. Ушул 3-чү орун үчүн таймашканга чейин алар жарым финалда беттеш өткөргөн болчу, өнөр менен ойноп. Биринчи беттеште 3-5 эсеби катталган, 5-3 дагыраак. Ошондо Ордо Финанс биринчи оюнда 5-3 уткан болчу. Негизинен жарым финалдык оюндар ошондо 2 оюндан турат.
өз үйүндө жана конокту деп биринчи беттеште 5-3 уткан менен экинчи оюнда өнөргө 0-3 эсебинде жеңилип калып, анын жыйынтыгында эки оюндукун кошкондо биринчисинде 2 топ артыкчылык менен уткан, ал эми экинчисинде 0-3 утулуп калып, ошондо демек финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн алар ажырап калган болчу. Ошондо өнөр менен арзу ойноду, Бакай Банк менен Атлет жана ошондой эле АФМ менен Руор СНГ же болбосо Руор ошол КМШ деген команда Шахтер 0-3 менен Ордо Финанс ойногон болчу. Дал ушул Ордо Финанстагы азыр жакшы чабуулду көрдүңүздөр. Ордо Финанс алар Шахтер 0-3 менен ойногон, 4-5 менен демек биринчи оюнда жеңилип, экинчисинде 5-3 утуп кеткен болчу. Ушул алтын кубок үчүн болгон беттеш. Алар Сейтек спорт комплексинде орун алган эле. Азыр болсо командалар ошентип коло байге үчүн ат салышып жатат. Азырынча жалгыз гол ушул Санжар Муратовдун аткаруусунда ал Ордо Финанс командасын алдыга суруп чыккан. Арзу топ менен Ордо Финанс бул жерде прессингке барган жок. Өздөрүнүн жарым аянтында бош зонаны калтырбай ошол жакта коргонууга бекем турушат. 20 мүнөттөн 2 тайм ойноло турган оюн. Бул рет эми алгачкы жолу ушул кышкы сезондун, биздин Шоро лиганын кышкы сезону алгачкы рет футзал борборунда орун алып жатат. Бул футзал боюнча улуттук курама команданын үйү деп айтсак болот. Машыгуу залы бир эле негизги улуттук курама эмес, жаштар курамалары, кыздар курамалары дагы дайыма ушул жакта машыгууларын өткөрөт. Бул жакта сонун атайын отель, жатаканалары менен бар, бардык шарты менен бар. Ошондуктан бул жака жайгашып, ушул жерде машыгууларын өткөрүп келишет. Андыктан бул бир эле улуттук курама команда жана башка ушул курамалардын үйү эмес, мына сүйүүчүлөрдүн дагы борборуна айланып бара жатат. Бул албетте жакшы нерсе. Азыр болсо ушул жерден сокку атабы деп ойлогон болчубуз. Арзу чабуулду уюштуруп келген мезгилде ал жерден албетте дарбазачы Гүлжигит Жумабаев аралыкты кыскартып чыккан болчу. Ауттан топ оюнга кошулду. 17 номердеги бул Аскар Болотбек уулу. Азыр оюн таласында ал жүрөт. Мына эми прессингке бара баштады Ордо Финанс командасы. Бери жакта мына сары кийимчендер көрүп атасыздар. Булар албетте кийинки оюнда өздөрүн көрсөтө турган оюнчулар. Акырындап өз кезегин күтүп атышат. Ауттан топ оюнга кошулду жана нөлдүк бурчтан дарбазаны көздөй узаткан бул Бакытбек Ишенбек уулу. Бул биздин Шоро лигада кесипкөй оюнчуларга катышканга уруксат берилбейт. Андыктан профессионалдар жок. Бул турнирде жалаң сүйүүчүлөр арасында ушул эле Шоро лиганын про лигасы бар. Ал жакта албетте лимит бар, бирок ошентсе дагы ушундай кесипкөй оюнчуларды ар бир командага кошуп ойносо болот. Андыктан бул лига ушул таза сүйүүчүлөр арасындагы лига деп айтсак болот. Ошонусу менен өзгөчөлөнүп турат. Азыр сонун пас калтырды жана Ордо Финанс өздөрүнүн дымагын көрсөтүп жатат. Беттештин башында алар коргонууда болуп, каршы чабуулдан ийгилик жаратып ойноп жаткан болсо, азыр алар эми позициялык жүрүшкө чыгып атышат. Ордо Финанста оюн таласында азыр бул жерде 8 номердеги Нуртилек Турсунбаев жүрөт. Ошондой эле 3 номер менен Талгат Сагынбаев жана алардын төрттүгү ойноп жаткан учуру экинчи кабаттан топко жетип бош дарбазаны көздөй узатмак. Бир аз гана тактык жетишпей калды Арзуунун оюнчусуна. Ал эми Арзууда мына Данияр Куланбаев жүрөт азыр. Ошондой эле 9 номер менен Арсен Максатбек уулу.
жана 5-номердеги Улан Ишенбеков. Андан сырткары 10-номерди айттык Данияр Куламбаевди. Дагы бир оюнчу азыр анда байкап көрөбүз. Алыскы бурушка сокко орун алган болчу. Ушул жерде Акжолбек Батырбековдон арзуу топ менен жана анын пасы өз максатына жеткен жок. Ошол эле учурда демек Ордо Финанстан 12-номер менен Аманбек Мамбеткадыров дагы аянтта. Мамбеткадыров топ менен ойсонун чыгарды жана артындагы өнөктөшкө калтырса болот беле. Өзү деле негизинен жакшы соккузатты Акжолбек Батырбеков. Ага караганда артындагы өнөктөшү андан да жакшыраак позицияда турган болчу. Ал түйүз келип эле соккузатып кетмек. Санжар Муратов 77-номердеги техникалык зонада турат. Азырынча жалгыз голдун ээси ошол. Каршы чабуулга Ордо Финанс жакшы чыгарын көрдүңүздөр. Азыр дагы эгерде топко жетчү болсо, ошол Акжолбек Батырбеков ал дагы бир курч чабуулду ишке ашырмак. Демек алардын ушул өздөрүнүн дарбазасына жакыныраак жайгашкан оюнчулары ушунда бир пас менен атаандашты өнөктөшүн жакшы позицияга чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар оюнчу деп айтсак болот. Мындай оюнчулар өзгөчө бааланат, оюн талаасын жакшы көрө билип, тайминги да мыкты болот дагы. Керек учурда бир пас менен абалды курчту ийет. Ордо Финанс демек ушул жагынан мыкты деп айтсак болот. Азыр болсо 180 градуска бурулуп туруп топты тепкенге жетишти. Арсен Максатбек уулу өтө активдүү болуп атат Арзуунун курамында. Азыр кол менен ыргытып берди. Алмашууга чыгып, бир аз эс алып алып, Санжар Муратов кайрадан оюн талаасына чыккан. Ал түздөн-түз чабуулга жооп бере турган оюнчу. Ал эми бул жерде коргонууда ойноду көрдүңүздөрбү. Аркы дарбаза жактан бирки дарбазага чейин чуркап келип, тагыраак айпаянтка чейин чуркап келип, коргонууда өз командасына жардам берди Санжар Муратов. Бул жерде болсо азыр Аманбек Мамбеткадыров болчу. Санжар Муратов атаандашты сонун алды. Бул фол. Айпаянттын сыртында менин оюмча окуя ишке ашты, ошондуктан бул пенальти эмес. Ордо Финанстын оюнчулары айып топту ишке ашырат. Кооптуу аралык жана Санжар Муратов топту өз карамагына азыр алып жатат. Алыскы бурчка топту берген болчу. Ошол жердин өнөктөшү демек дарбазаны көздөй узатып кетиш керек болчу. Бул жакта ажырашкыс достор сыяктуу демек атаандашы биротоло кучактап алганга аз калды. Үстүнөн ийнине колун артып алган болчу. Бирок оюндагы темп жоголбосун деп менин оюмча ошон үчүн калыс оюнду токтоткон жок. Андан ары ал Ордо Финанска зыянды деле тийген жок. Ал эпизоддун ал учурда сонун топ келген болчу Санжар Муратовго. Бир аз гана жолдун болушу жетишпей калды го. Болбосо эсеп сандары 0-2ге айланып кетиши мүмкүн болчу. Буга чейин ошол биздин Шоро лиганын кышкы сезонунда алгач 9 турдан биз бул эпизодду азыр кайталоодон көрдүңүздөр. Кайсы учурда ушундай бутунан жабыркай түшкөнүн, андыктан Арзуу командасына алардын пайдасына айыптоо берилген болчу. Алыстан айпаянттын ичине кирди жана Арзуу кайрадан жүрүштү улантат. 7 мүнөттөн азыраак убакыт калды. 20 мүнөттөн ойношот. Ошондуктан бул эсеп азыр тескерисинче өйдөдөн ылдый бара жатат. Ушул убакыт жокко чыккан учурда биз таймдын аягына жетебиз. Топ оюнда калды. Жакшы пас соккузатат.
Бул дагы буттардын арасынан топту өткөргөнгө аракет жасап көрдү. Арзуунун курамындагы оюнчу. Бирок ал жерде Данияр Куланбаевдин тепкен тобу. Кайрадан артка кайткан болчу. Ошондо дарбазада ким? Атай Сакеев туруп атабы. Гүлжигит Жумабаев деп негизинен берилген болчу, бирок 19-номер менен жүргөнүн көрүп атасыздар. Азыр Ордо Финанстын дарбазасында туруп жаткан. Эгерде 19-номер болсо, анда ал Атай Сакеев. Же жон гана ошондой номер менен чыга алганбы? Арзуу чалынды улантууда. Жана алыскы бурчка пас болуп калды дагы, жыйынтыгында гол. Сокко эмес, пас узатып калды. Ошондо Арсен Асанов тоочун күрөштөн жеңүүчү болуп чыкты бул эрөөлдөн. Алыскы бурчка тепкен мезгилде дал ошол жерден демек Арзуунун оюнчусу мүмкүнчүлүктү колдонуп кетти. Арсен Максатбек уулу тепкен болчу. Ал эми жаңылбасам голду ошондо Данияр Куланбаев киргизди. Эсеп 1-1 айланып отурат. Ошентип булар негизинен дал ушул өздөрүнүн тайпасында 9 беттеш өткөргөн 10 команда бар болчу. 10 команданын ичинен АФМ, Шахтер 03, Арзуу, Атлет, Лалафо, Номад, Витрина, Илмар, Номад, DXB жана Байтүшүм. Ушул 10 команда ойногон болчу. 9 турдан туруп. Азыр сонун пас болмок. Эгерде өнөктөштөрдөн кимдир бири ушул жерде бар болсо, ошентип 9 турдан кийин бул Арзуу командасы 20 упай менен 3-орунду алган болчу. Баш менен гол. Баш менен азыр ошондо Данияр Куланбаев киргизип кетти. Буга чейин оюнда буга чейинки голду дагы демек аны кайталоодан карап көрөлү. Экинчи кабаттан өтө ишенимдүү ойноду. Дарбазачы топко чыгып келе жаткан учурда Данияр Куланбаев топту ал жакты көздөй узатты. Ошентип 2-1 менен Арзуу алдыга сурулуп чыкты. Ордо Финанстын 1 голуна Арзуу 2 гол менен жооп берип отурат. Ошондо Арзуу мына лигалык оюнда 9 беттештен кийин 20 упай чогулткан болчу. 6 жеңиш жана 1 жеңилүү аларда орун алган, тагыраак 1 тең чыгуу орун алган. Ал эми АФМ менен Шахтер командалары алар 21ден упай чогулткан болчу. Алар беттештеринин дээрлик баарында ийгиликтүү болуп чыгышкан. Жок, утулуулар боюнча демек АФМ 2 жолу, Шахтер 2 жолу, Арзуу дагы 2 жолу утулган, бирок ошол 1 тең чыгуусу болгондуктан АФМ менен Шахтердон кийинки орунга 3-орунга жайгашкан болчу. Дал ушул Арзуу командасы ал жакта бул командадан бомбардирлер тизмесинде албетте көп жараткан оюнчулар болгон эмес. Мисалы үчүн 11ден кем эмес гол жараткан. Ал жакта тайпалык оюндарда Шахтердин оюнчусу бар болчу. АФМ, Лалафо, Номад, DXB жана Атлет. Ал жакта Жоланали Баратов, Санжарбек Мустапаев, Кошой Карыпов, Ислам Ниязбеков жана Искендер Улан уулу. Дал ушул оюнчулар алар бомбардирлердин 5-тигинде болчу. Негизинен биздин Шоро лига өзгөчө кызыктуу оюндар менен коштолуп келген. Эми аны жыйынтыктай турган күн келди. Жазда келди. Эми кышкы сезондагы ошо биздин Шоро лиганын кышкы сезондагы аны менен кошо жыйынтыкталышы керек. Бул жаратылыш мыйзамы деп айтсак болот. Азыр болсо Арзуу кезектеги чабуунда сонун пас. Мына ушул бири-бирине пас берүүлөр өзгөчө, айрыкча ушул кооптуу абалга чыгарып берүүлөр өзгөчө мыкты болуп атат.
буштан чыгаруудан кийин мына дарбазаны көздөй соккузатты. Азыр топко жетип барганы менен Ордо Финанстын оюнчусу Акжол Батырбековго бир аз гана жолдун болушу жетпей калды десек болот. Азыр бери жака калтырыш керек болчу. Ошол замат соккузатмак. Бирок тепти тирөөшүн сырткы тарабына тийгендей болду. Азыр Арсен Максатбек уулунун тепкени, пас бергенден кийин гана ага чейин рикошет болгон экен, коргонууда турган ушул Арсен Асановго тийген. Кайтылуу болуп аткандыктан алар буштан чыгарууну ишке ашырды, аны көрбөй калдык. Азыр оң канаттан кайрадан эле мына Акжол Батырбеков. Бирок ал топту тебе албай калды көрдүңүздөр. Анын дарегинен негизинен жакшы пас чыккан болчу. 2-1 менен тайм ашууланып жатат. Азыр биринчи тайм. Ошондо соңуна жакындап калды. Жана сонун пас, андан кийин гол. Арзу командасы ошентип ишенимдүү алдыга сурулуп чыкты. Өтө ишенимдүү сурулуп чыкты. Мына көрдүңүздөр бул голду биринчи тайм соңуна жакындап бара жаткан учурда ал ишке ашты. Ошентип 3-1. Акыркы секундалар орун алып жатат. Булар таза 20 мүнөт эмес, мына ушундай жалпы 20 мүнөт ойношот. Андыктан тыныгуулар менен кошо ошондо чоң футболдогудай убакыт менен оюн жүрөт сүйүүчүлөр арасында. Ордо Финанс бир гана гол киргизген болчу. Жана ошентип мына ышкырык жаңырды. Экинчи тайм башталды. Арзу жана Ордо Финанс командаларынын ортосунда көк кийимчендер Арзу, ак кийимчендер Ордо Финанс. Булар биздин Шоро лиганын алтын кубогунун коло байгеси үчүн ат салышып жатат. 3-чү орунду ким алат? Мына ушул азыркы беттеш аныктап бермекчи. Арзу жана Ордо Финанс. Ошондо эсеп сандары 3-1. Арзу биринчи болуп гол өткөрүп алды дагы. Андан кийин катар менен ошондо 3 голду киргизип кетишти. Тыныгуу эми Ордо Финанс командасы үчүн керек болчу. Себеби абалды оңдоп кетүүгө алар үчүн ошол экинчи тайм алдыда күтүп турган. Азыр байкайбыз канчалык тыныгуун алар туура өткөргөнүн. Азыр топту тартуу алдыдагы бара жатат. Сокку Акжол Батырбеков тараптан орун алды. Жана тама эмес. Алыстан ыргытып берүү. Оң канатка Арзунун оюнчусу ушул 23 номердеги Нурсултан Муратбек уулу өтө активдүү болуп атат. Дагы бир ирет оюнчуларды эсиңиздерге салып өтөм го дейм. Анткени бул экинчи тайм. Ошондо дарбазачылардан Ордо Финанста Гүлжигит Жумабаев бар биринчи катар санында. Аянттагы оюнчулары Талгат Сагынбаев. 3-чү номерде Аманбек Мамбеткадыров 12-чи, Акжол Батырбеков 7, Нуртилек Турсунбаев 8, Арсен Асанов 9, Атай Сакеев 19, Бакытбек Ишембек уулу 33-чү жана Санжар Муратов 77. Мындан сырткары негизи бир топ оюнчулар бар, бирок алар бүгүн жок. Ошондо бүгүн жок оюнчуларды деле эсиңиздерге салып койсок жашыкчы болбойт. Анткени буга чейинки баскычтарда алар өздөрүнүн оюндарын көрсөтүп келген. Ербол Дилдебеков жок бүгүн, Ерлан Айтбек уулу, Алтынбек Торгоев, Эрнис Жусуев, Азиз Расулов, Аскер Исаев, Нурузбай Айтмырзаев жана Айдар Сапарбековдор бүгүн оюнга катышпайт. Мына ошол
Ордо Финанс командасынан. Ал эми Арзууда алгач жок оюнчуларды мекесиңиздерге салып коелу. Бүгүн Адилет Исманалиев уулу жок, Байманул Алмамбетов, Эрбол Алымбеков, Айдар Аджимамбетов, Санжар Абдыжалилов дал ушул оюнчулар бүгүн бул 3-орун үчүн болгон беттешке катышпайт. Ал эми катыша турган оюнчулар азыр өздөрүнүн талантын көрсөтүп жаткандар. Булар Арсен Максатбек уулу 9-номерде, Адилет Давулду уулу 22, Урмат Асылбек уулу 20, Осмон Максатбек уулу 1-номерде, Нурсултан Муратбек уулу 23, Улан Ишембеков 5, азыр жакшы сокко болду. Улан Ишембеков 5, Аскар Тагырага Болотбек уулу 17 жана Данияр Куланбаев 10. Ушундай курам бул Арзу командасында. Арзу бул таймда деле биринчи бөлүктөгүдөй кысымга барып атат. Биринчи голду эсиңиздерде болсо, дал ошол кысымдан кийин демек жаратып кеткен болчу, топ талашып калып, топту тартып алып, андан кийин жекеме-жеке чыгып киргизип кеткен. Анда алар мына сол тараптагы дарбазаны көздөй ойноп жаткан болчу. Ордо Финанс азыр мына узун пас чыгаруу менен жүрүштү улантат. Себеби жакын өнөктөштөр менен ойногондо Арзуунун агрессивдүү прессингине туш келип калып аткан учуру. Ордо Финанс болсо прессингке барган жок, алар борбордук бөлүктөн күткөн. Кайрадан Арзу ойнойт. 9-номердеги Арсен Максатбек уулу, дарбазада Осмон Максатбек уулу. Жана азыр жакшы пас алмашуудан кийин карасаңыздар ушул жерди топту жөндөп кетсе Улан Ишембеков. Анда дагы бир голду жаратып кетиши толук мүмкүн болчу. Тоскоолдук кылган эч ким жок эле. Коргоочу келе жаткан, бирок ал топту жөндөй албай калгандан кийин ага тоскоолдук кылып калды. Эгерде ошол замат жөндөп кетсе, ал мүмкүн коргоочу жетишмек эмес. Алыстан чыгарып берүү. Ордо Финанстын ушундай чабуулдары өтө кооптуу. Азыр сокку кайрадан эле Улан Ишенбеков тараптан ишке ашты. Ордо Финанстын каршы чабуулдары кооптуу болуп эсептелет. Алардын курамында ушундай бир пас менен бош зонага топту чыгарып бере турган оюнчулар аз эмес. Тирөөчү оюнчу катары ойноп жаткандай сонун барды. Жана бул жерде 33-номердеги Бакытбек Ишембек уулу өнөктөшүнө пас берүү аракетин көргөн болчу. Аманбек Мамбеткадыров азыр кайрадан ушул сол канатта жүргөн Бакытбек Ишембек уулуна топ барган болчу. Арсен Максатбек уулу, Арсен карама каршы тарапка берген учурда Нурсултан Муратбек уулунан ашып өтүп, топ аянттын сыртына кетти эле. Ордо Финанс Арсен Асанов менен ойноду. Эки тарапта тең Арсен бар, бирөөсү Асанов, бирөөсү Максатбек уулу. Ордо Финанс ойнойт азыр. Сокку алысты бурушту көздөй бара жаткан. Бул жерде коргоочунун бутуна тийип кетти, ошондуктан кайрадан эле Ордо Финанс ойнойт. Бакытбек Ишембек уулу топко барды. Буруштан чыгаруу. Дарбазачы мына бул жакта жүрөт, ошондо Атай Сакеевко дейм. Мен оюнчу, дал ошол оюнчу. Ал негизинен дарбазачы эмес оюнчу, бирок бүгүн дарбазада туруп жатат. Эмне үчүн Гүлжигити Жумабаев турган жок? Аянттагы оюнчу катары колдонууда. Эми эсеп саны 3-1, андыктан албетте сандык көпчүлүктү түзөө керек. Гол керек учурда бардык футзалдык командалар дээрлик баары дал ушундай ыкманы колдонушат. Азыр болсо деп деле таамай эмес болуп калды. Ошол замат Атай Сакеев демек артты көздөй чуркап бара жатат. Анткени дарбаза бош болуп, ошол замат топту тебүү иши ыктымал. Калыс азыр дарбазаны бир сыйра иретке келтирди дагы.
кайрадан мүмкүнчүлүк берди оюнду улантканга. Ой, карасаңыздар. Az жерден өздөрүнүн дарбазасына гол өткөрүп ала жаздады. Талгат Сагынбаев ал баш мүнөзгөн учурда. Арзуунун кезектеги соккусу жана кайрадан сейф Атай Сакеев. Биринчи таймда көбүрөөк топ өткөрүп алып аткан болсо, азыр экинчи таймда кургак сактап турат. Өз дарбазасын негизи эле экинчи таймда гол көрө элекпиз. Кайрадан Атай Сакеев чыкты. Ары жакка ачылып. Ордо Финанс бири-бирине толук ойноп көнгөн команда экен көрүп атасыздар. Алар кадимкидей аянттагы оюнчуну ишенимдүү колдоно алат. Ошондо Арсен Асанов, Талгат Сагынбаев жана Бакытбек Ишембек уулу, Атай Сакеевдер. Бакытбек Ишембек уулу да бул жакта уже азыр байкап көрөбүз аруу оюн таласында. Негизинен тажрыйбалуу оюнчулар дегенче мына бул жерде кантип гол жара албай калды. Топ буттарынын арасында калгандан кийин тең салмагы ары жака өтүп кеткен болчу. Тирешти жандап өттү бул сокку. Арзуу ушинтип каршы чабуулдан өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Данияр Куламбаев оң канаттан барып, сол бут менен алыскы бурчка жөнөткөн эле. Ошондой эле Бакытбек Ишембек уулу дагы аянт экенин көрүп атасыздар. Алар бош дарбаза менен ойноп жатышат. 5-чи аянттагы оюнчу катары. Ошондо Атай Сакеевди колдонууда. Атай топту жоготуп алгандан кийин эртерээк чуркап дарбазага баруу керек. Себеби топ арзуу командасында. Жакшы пас. Дагы бир пас болмок. Бул жерде Бакытбек Ишембек уулу ишенимдүү ойноду. Бакытбекке каршы фол. Данияр Куламбаев ага каршы фол жасаган. Кайрадан аянттагы оюнчуну колдонот. Азыр арзуу командасы албетте коргонуудан башка аргасы жок. Мында учуру топ порталдуу. Атандашын бир оюнчусу көп болгондуктан, азыр бош дарбазага тепти. Тактык жетишкен жок, көрдүңүздөр. Эсеп 4-1 айланып кетмек. Албетте Ордо Финанс тобокелдикке барып жатат. Анткени аларга гол керек. Бул жерде дарбазаны көздөй тепти эле. Ал ошентип таамай болуп чыккан жок. Кайрадан аянттагы оюнчуну колдонушат. Прессингке барганына карабастан, мындай учурда прессингке барган өтө кооптуу. Албетте топту тартып алсаң жакшы, эгерде тартып ала албай калсаң, өзүңдүн зонаңда өтө көп бош аймактар калып калат. Аны атандаштар колдонуп кетет. Дарбазаны көздөй тебет. Тепти жана коргоочу. Эң артта жүргөн Талгат Сагынбаев аны токтотуп кайрадан алып келди. Бакытбек Ишембек уулу, Талгат, кайрадан Бакытбек. Эми оң канатка өттү дагы. Сонун пас алмашуулар. Дагы бир пас. Сокку көрөбүзбү? Жок, Бакытбек жана фол. Бакытбек Ишембек уулуна каршы эреже бузуу катталды. Ушул пас топ бир аз жайраак келип калган болчу, ошондуктан ал каршы эпкинден кармап бара жаткан учурда Нурсултан Муратбек уулу эрежени бузуп алды. Топтун жанында Акжол Батырбеков турат. Ары жагында Талгат Сагынбаев бар. Сонун аралык. Түз тепсе деле болот. Жана дарбазачы сейф жасады. Ал буту менен кайтарып кетти. Убакыт албетте азайып бара жатат. Бул таза убакыт эмес, ошондуктан бул 8 мүнөт бир топ эле аз убакыт деп эсептесек болот. Сокку Ордо Финансында көбүрөөк чабуулга чыгууда. Жана тайм-аут сурады. Тайм-аутту азыр арзуу командасы сурады. Эми албетте алар сандык көпчүлүк болуп жаткан учурда атандаш тарапта кантип коргонуу керектигин бир сыйра сүйлөшөт. Же болбосо жок дегенде алар бир аз демин басып алышы керек, себеби
Ордо Финанс мына үстүккө бостук чабуулдарды ишке ашырууда. Мына көрдүңүздөр азыр акыркы чабуулду. Аянттагы оюнчуну колдонуу үчүн дагы команда бири-бирин жакшы түшүнгөн оюнчулар болушу керек. Ошондой эле мындай футзалдык IQ-су жогору болушу керек. Ошол эле учурда коргоочуларга дагы атаандаш аянттагы оюнчуну колдонуп баштаганда кантип коргонуу керек, анын да эрежелери бар. Ошолорду так сактаган оюнчулар аянтта болушу керек. Бир аз интеллектуалдык билим жетишпей калчу болсо, анда катачылык кетирип аласың дагы, атаандаш сөзсүз түрдө жазалап кетет. Андыктан азыр бир аз тыныгуу алды дагы. Оюнчулар демин басып алып кайрадан оюнду баштады. Топту колу менен кайтарып берген Ордо Финанс. Алардын каршы чабуулдары мыкты болчу, бирок эми каршы чабуулдарды алар колдоно албайт. 1-3 менен артта, мындай мезгилде жалаң позициялык чабуул гана ишке ашат. Топту бир аз батыраак кыймылдатуу керек болот. Өзүнө бир аз чакырып туруп андан кийин берген болчу. Өзүнүн жарым аянтына өтө баштады. Жана сонун пас. Жолдун болушу жетишпей жатат бир жагынан. Экинчи жагынан албетте арзуу дагы коргонууда, сапаттуу болууда. Улан Ишембеков демек бул жерде аянтка чыкканга даяр турган экен. Бутунан жабыркады. Топ үчүн болгон күрөштө ошентип кокустук орун алып кеткен сыяктуу. Беттешти менин оюмча улантат Арсен Асанов. Мына ушул жерде колуна тийип кеткенби эмне болгон? Бул 6-чы фол беле? Демек алар өздөрүнө болгон фолдордун лимитин толтуруп алды дагы. Мындай да билесиздер, эреже кайсыл жерде бузулбасын 10 метрлик айыптоо берилет. Ооба, мына азыр калыс көрсөткөн жерге чейин дарбазачы чыгып келсе болот, аралыкты кыскартып. Соккуну Акжол Батырбеков ишке ашырат. Жана Акжолдун тепкен тобу таамай болуп чыккан жок. 10 метрлик айыптоонан гол жаратуу кыйын, ачыгын айтуу керек. Аны чыныгы профессионал оюнчулар деле оңой менен киргизе бербейт. Ал жакта деле менин оюмча пайыздык көрсөткүч. Ар бир 2 соккунун же болбосо 3 соккунун бирөөсү голго айланат. Мисалы үчүн Суперлигада бул жол менен ошондой. Же болбосо 5 соккунун 3-өө голго айланат деп айтсак болот. Тагыраагы 5 соккунун 2-өөсү же 3-өөсү. Андыктан бул жерде азыр Акжол Батырбековдун киргизе албай калганы бул албетте толук мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды дегенден алыс болушубуз керек. Андайда гол жаратуу оңой эмес. Ордо Финанс кайрадан чабуулун улантууда. Убакыт аз калды. 5 мүнөттөн бир аз азыраак. Бош дарбазага нечен ирет арзуудун оюнчулары тээп көрдү, бирок азырынча так болбой жатат. Кээ бирөөлөрүн коргоочулар кайтарып кетти, кээ бирөөлөрү таамай болбой калды. Бакытбек Ишембек уулу оң тарапка. Кайрадан Бакытбек. Ал Талгат Сагынбаев менен ойнойбу? Ооба, Талгат Сагынбаевка берди дагы. Кайрадан Бакытбек. Эң аягында Сакиевке жеткен болчу. Топту сактап калышты. Пас. Бир топ артка кетип калды. Азыр бул жерден кайтарат. Арзуудун оюнчуларына прессингке барган жок, анткени такыр тобокелдикке азыр негиз жок. Эң башкысы өздөрүнүн зонасында турушу керек. Баары бир топ ушул жакка келет. Анткени дарбаза ушул жакта, аны албетте жакшы билет. Топту тартып алам деп барсаң эле анда абал начарлай түшөрү негизинен турган иш. Аянттагы оюнчуну колдонуп жаткан мезгилде коргонуудагы оюнчулар прессингке барбайт. Топту тартып алганга аракет жасабайт, көбүнчөсү өздөрүнүн ушул ромбик сыяктуу схемасында туруп, ошол жактан коргонот.
азыр болсо жакшы чабуул орун алып кетчүдөй. Жана Акжол Батырбеков оң тарапка жана гол. Бактыбек Ишембек уулу дээрлик бош бурчка гол киргизип кетти. Эсеп 2-2 айланды. Мына карасаңыздар, чабуулду ушул жерден Акжол Батырбеков баштап берди. Андан ары Сакеев, ал эми Атай Сакеевдин пасын Бактыбек Ишембек уулу голго айлантты. 3-2. Эми оюн кызыктуу боло түштү. Интрига кайрадан жаралды. 3 мүнөттөн азыраак убакыт бар. Кайрадан аянттагы оюнчуну колдонуп атышат бош дарбаза менен. Топко көзөмөл кылуу жагынан Ордо Финанстын абалы жакшы экенин көрүп атасыздар. Футзалдын өзгөчөлүгү ушунда, аянттагы оюнчуну колдонуу. Кээ бир командалар, мисалы үчүн буга чейинки сезондордо эсиңиздерде болсо, мына Фарватер быйыл эми жок, Суперлигада ошол. Ошол Фарватер аянттагы оюнчуну өтө мыкты колдончу, мен таң калчумун ошолорго. Канча топ артта калып калбасын. Аянттагы оюнчуну чыгарып, абалды кайрадан оңдоп кетчү. Же болбосо 0-0 эсеби болуп турса деле кээде дарбазачынын ордуна аянттагы оюнчуну чыгарып туруп, гол киргизип, кайрадан ага чейинки схемасына келип алчу. Ошондуктан бул өтө өзгөчө учур деп айтсак болот. Футзалдын көркү деп айтсак болот. Ушул аянттагы оюнчуну колдонуу, азыр дагы бир гол. 3-3 айланды. Башында арзуу камбек жасаса, азыр Ордо Финанс аны ишке ашырып отурат. Мына ушул жерден пас өтө татаал бурчтан ошентип гол киргизип кетти. Бул ошондо Аманбек Мамбеткадыров беле анын жараткан голу ошентип эсеп санын теңеди. Азыр тайм-аут. Мына Аманбек Мамбеткадыровду азыр Санжар Муратов бир сыйра менин оюмча жанагы азыркы голду белгилеп аны алкоого алды окшойт. 3-3. Эгерде тең чыгуурун алып калса, анда пенальти тебишет. Коло байгенин ээси бирөө гана болушу керек. Ошондуктан ким мыкты экенин биз калган 2 мүнөттөн көбүрөөк убакыт калды беле. Ошол учурда болбосо дагы гол көрбөй калсак, анда пенальтилерге күбө болобуз. Ал деле кызыктуу, ошондо толук кандуу биз байгелүү орун үчүн болгон ат салышууга күбө болобуз. Негизинен бул баскычта алтын кубокто азыр булар коло байге үчүн экенин эсиңиздерге салып коелу. Финалда болсо ошондо АФМ жана Бакай банк командалары ойнойт. Тайм-аут артта калды. Биз кайрадан беттештин өзүнө күбө болобуз. 1 минута 40 канча секунда бар. Прессингке барып атат. Кайрадан эле аянттагы оюнчуну колдонууда. Ордо Финанс алар кызуусуна кирип алды. Аянттагы оюнчуну колдонуу жагынан тобокелдик бар, бирок азырынча ал өзүнүн жемишин берип жатат. Ошондуктан бош дарбаза менен ойноону улантууда. Тают тамак ичкен убакта келет дегендей да. Мына 2 гол киргизип алды эле, эми дагы бир голду киргизип, ошондо 4-3 кылгысы келип жатат. Өтө жоопкерчиликтүү учурда дагы бош дарбаза менен ойноп жатканы Ордо Финанстыкы. Мына ушундан жана дагы бир пас керек. Сокку, сейф. Арзуунун дарбазачысы мына ушул жерде билеги менен топту кайтарып кетти. Азыр мына прессингке барып атат. Буга чейин ага барган эмес болчу. Арзуунун оюнчулары жөн гана өздөрүнүн аймагында айпаянттын тегерек четинде атандаштары тосуп аткан болсо, азыр кысымга уратышат. Мына карасаңыздар, анткени алар деле кандайдыр деңгээлде тобокелдикке барууга аргасыз. Анткени акыркы көзүрмемдер кимдин дымагы күчтүү болсо, ошол тарапка ийгилик жылмайып кетиши ыктымал. Убакыт соңуна жакындап бара жатат. Пас, сокку коргоочудан кайтты. Дарбазаны көздөй тепкенге жетишкен жок. Анткени эреже бузуу. Сары кагаз. Сары кагаз бул Арсен Асановго.
мына көрдүңүздөр ушул жерде тепкенден кийин мына чыгып бара жаткан учурда атаандашка каршы эреже бузган эми буларда лимит түгөнү элек болгондуктан 10 метрлик айыптоо берилген жок. Ордо Финанс демек тартиптүүрөөк ойногон болчу. Ой, карасаңыздар азыр башы менен топту кайтарды, ийни менен кайтарды. Андан кийин өзү аркылуу тээп көрдү. Биздин Шоро лиганын көркү ушул деп айтсак болот. Дарбазачылар колун кошпой кайтарып, эми өзү аркылуу тээп бул жерде Зиданын финтин жасап бара жатып эреже бузуп кеткен эле. Дагы деле айыптоо ушул жактан. Ордо Финанс өтө аз эрежени бузган экен. 5 фолго демек жете элек. Убакыт деле соңуна чыгып калды. Ал жакта жакшы сокко. Ошентип финалдык ышкырык жаңырды. Эсеп саны 3-3. Азыр капитандар келиши керек. Кайсыл дарбазаны көздөй тебишет, аны аныктайт. Андан кийин пенальтилер сериясына күбө болобуз. Биздин Шоро лиганын алтын кубогунун коло байгеси үчүн талаш азырынча бүт элек. Арзуу менен Ордо Финанс бири-бирине шай келген командалар экен көрүдүсүздөр. Ашып кем калбаган командалар ошентип 40 мүнөт бою ойноп, ким мыкты экенин аныктай албай коюшту. Нурсултан Муратбек уулу келди Арзуу командасынан. Ошондо оң жактагы дарбазага ойнойт окшойт. Мен кол жаңсысынан ошону байкагандай болдум. Оң жакты көрсөтүп атышат. Ким биринчи топту тебет? Азыр андагы акырындап аныктап алабыз. Мындай учурда көпчүлүгү биринчи болуп топту тепкен жакшы деп айтышат. Кимдир бирөөлөр үчүн тескерисинче болушу ыктымал. Ошондой эле Санжар Муратов болуп Ордо Финанс командасынын капитаны, ал топту алып турат, демек алар биринчи тебет. Ошондо Ордо Финанс беттешти алар баштай турган болду. Тагыраагы пенальтилер сериясын алар баштай турган болду. Азыр калыстар ал жактан протоколду карап, демек ким тебет, эмне кылат ошону эсеп чотко алып турат. Бирөөсү аны карайт. Калыстар бул Суперлиганы тейлеп жүргөн калыстар. Жаш экенине карабастан бир топ тажрыйбалуу болуп калды деп айтсак болот. Түшүндүрүп атат азыр. Эки дарбазачыга тең түшүндүрүп берди. Бир буту чыкса болот. Чийинден эки буту чийинден үзүлүп кетпеши керек. Ошондо мына Санжар Муратов жана Осмон Максатбек уулу гол. Санжар Муратов өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланды. Эсепти ошентип 1-0 айлантты. Жана азыр болсо Нурсултан Муратбек уулу келди. Нурсултан Муратбек уулу, ага каршы Атай Сакеев жана гол жаралдыгы дейм, азыр кайталоодан көрөлү бул эпизодду. Азыр сейф. Бул жерде сейф жазалы. Арсен Асановдун тепкен тобу ишке ашпай калды. Буга чейин ошондо Нурсултан Муратбек уулу да тепкен болчу. Демек ал да кирген эмес. Эми болсо 10 номер менен Арзуунун оюнчусу Данияр Куланбаев оюнда гол киргизген жана пенальтилер сериясындагы жакшы пайдаланды дагы. Ошентип эсеп 1-1. Мынакей кайталоодан көрсөңүздөр, өтө ишенимдүү сокку тирөөштүн ички тарабынан кирип кетти.
азыр болсо мына дагы бир сейф дал ушул жерден Акжол Батырбеков киргизе албай калгандан кийин демек жеңүүчү аныкталды 2-1 эсеби менен. Бул жерде Арзуу командасы коло байгенин ээси болду. Куттуктайбыз Арзуу командасын, алардын күйөрмандарын, жакындарын. Ошентип оор беттеште ийгилик жаратты. Аларга элбетте ийгилик пенальтилер сериясында жылмайды. Ал эми Ордо Финанска ыраазычылык билдирели, жакшы ойноп беришти. Биз болсо эми финалдан жолугабыз.